Ысык көлдө 12 адамдын анализи таза чыкты. Ысык көл облусу боюнча обсервацияга жаткырылган 55 адамдын 12синин анализи таза чыккандыгына байланыштуу алар обочолонгон жайдан чыгарылды. Калгандарынын анализи чыга элек. Бул тууралуу облустук штабтын 26 марттагы отурумунда айтылды. Маалыматка караганда обсервацияга жаткырылгандар Умрадан, Даваттан кайткандар жана чет мамлекеттен келгендер. Өкмөттүн Ысык көл облустук ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиевдин айтымында санитардык карантиндик иш-чаралар облуста дагы күчөтүлөт. Облусубузга сырттан жалпы 105 адам келгени тастыкталды. Алардын ичинде ооруканага обсервацияга жаткырылгандар жана үй карантинине алынгандар бар. 30 күндүк өзгөчө кырдаалдар режимине ылайыктык профилактикалык ишти күчөтүшүбүз керек. Биз жалпы жаман нерселерге даярданып, жакшы нерселерди күтүшүбүз керек, деди Осмоналиев. Кыргызстанда 21 марттан баштап жалпы өзгөчө кырдаал, 25 марттан баштап айрым аймактарга өзгөчө абал киргизилген. Ысык көл облусу өзгөчө абалдагы аймакка кирбейт. Бул облустта жаңы коронавирус илдетине чалдыккан бир да киши катталган жок. Уважаемые, ждем, пришли анализы, у всех отрицательные. Ура! Ура! Передали, ждем решения штаба. Дай Аллах, на днях уже будем дома. Все, поздравляем. Спасибо. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.